Саламатсыздарбы, Нурез каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Окумуштуулар коронавируска каршы вакциналарды ыктыярчыларга текшере баштайт. Коронавирустан айыккандардын саны көбөйүп, илдетке чалдыккандардын саны азаюуда. Сапар Исаковду жашыруун СИЗОдон колонияга которуп жатышат. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеонун аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Бүгүн 22 апрель күнү Кыргыздын чыган төкмө акыны Кыргыз Республикасынын эл артисти Элмирбек Иманалиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүүдө. Маркумдун шакирти өкүл баласы Азамат Болгонбаевда устатын эскерип өттү. Кыргыз эли оор жоготууга учурады. Кечээ сүрөттөрүңүздү карап отурсам, баарында күлүп түшүптүрсүз. Асмандагы күн сымал күлүп жашадыңыз. 2001 жылы сиз улуу өнөрдүн учугун улаган. Мен такасыз эшилген бут кийимди кийип, Ош базарынан алган жаман чапанымды жамынып алып, сиз менен айтышкан айтышты бүгүн да эстеп отурам. Сиз Арстанбек, Токтогул, Тууганбай аталарыбыздын артынан кеттиңиз. Сизге өнөрдө шакирт да, турмушта өкүл бала да болдум. Устатым, замандашым, атам катары сизге ыраазымын. Кош болуңуз атаке, деп сөзүн бүтүрдү Болгонбаев. Кыргызстандын 32 жараны Индонезиянын Бали, Таиландтын Бангкок жана Вьетнамдан Ханой Казакстандын жадамы менен учуп келишти. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Аларды алып келүү боюнча Казак өкмөтү Бангкок, Денпасар, Ханой, Усть-Каменогорск каттам боюнча коммерциялык чартердик рейсти уюштурушкан. Учурда белгиленген тартипте келгендердин бардыгы медициналык мекемелердин биринде байкоого обсервацияга алынды. Чет мамлекеттерде жүргөн Кыргызстандын жарандарын, анын ичинде өнөктөш өлкөлөрдүн колдоосу жана көмөгү менен кайтарып берүүнү уюштуруу боюнча иштер уланууда. 17 апрель күнү Туркиянын Стамбул шаарына 212 жүргүнчү учуп келген. 17 апрель күнү Туркиянын Стамбул шаарынан 212 жүргүнчү учуп келген. Буга чейин Жогорку Кеңеш чет мамлекеттерден келе албай жаткан кыргызстандыктарды өлкөгө кайтаруу үчүн өкмөткө бир жума убакыт берген. Кыргызстанда 22 апрелге карата коронавирус жуктурган 38 бейтап айыгып чыкты. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, айыккандардын 5-өө Бишкекте, 25-и Ош облусунда, 1-өө Ош шаарында, Нарын облусунда 2-өө, Баткен облусунда 3-өө, өлкө боюнча жалпысынан 254 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылганы айтылды. Бишкек, Ош, Жалал Абад, Нарын шаарлары жана Кара Суу, Ноокат, Сузак, Ат Башы райондоруна өзгөчө абал жарыяланып, кечки саат 21:00дөн 6:00га чейин коменданттык саат киргизилген. Бүгүн 22 апрелде Бишкектеги 1-май райондук сотуна Кой Таш окуясы боюнча соттук отурум орун алмак. Бирок мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин ден соолугуна байланыштуу соттук отурум жылдырылганын анын жактоочусу билдирди. Ал эми УКМКнын маалымат кызматынан Атамбаевдин ден соолугу канааттандырарлык деген билдирүү жасады. Учурда Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу канааттандырарлык, ал күнү түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө жатат. Бирок мурдагы президент бүгүн 22 апрелде белгисиз себептерден улам соттук отурумга катышуудан баш тартты, деп айтылат маалыматта. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев Бишкекте COVID-19 жуктургандардын саны эмне себептен көбөйүп жатканын түшүндүрдү. Анын айтымында Борбор-Калаада обсервация жайлары жана коронавирус жуктуруп алгандар менен байланыштуу болгондор көп. Борбордо көбүрөөк көйгөй жаралып жаткандай. Аларды акырындык менен чечүүгө аракет кылып жатабыз, деди Өсөнбаев. Калаада коронавирус жуктуруп алгандардын саны 133кө жетти. Коронавирус көп катталган аймактардын тизмесинде Бишкек 1-сапта турат, 2-орунда Ош облусу. Кыргызстанда коронавирус жалпы 612 адамдан аныкталса, 254-ü айыкты. Жуктуруп алгандардын ичинен 157-си медиктер, илдет 7 адамдын өмүрүн алган. Бишкек, Ош, Жалал Абад, Нарын шаарлары жана Кара Суу, Ноокат, Сузак, Ат Башы райондоруна өзгөчө абал жарыяланып, кечки саат 21:00дөн 6:00га чейин коменданттык саат киргизилген. Россиянын Новосибирск шаарындагы кыргызстандыктарды 22 апрелде атайын учак Бишкекке алып келет. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Бишкек каттам боюнча буга чейин авиабилеттерди сатып алган кыргыз жарандарын алып келүү маселеси чечилди. Алар 22 апрелде атайын чартердик каттам менен Кыргызстанга келишет. 22 апрелде Россия Кыргызстандан өзүнүн жарандарын алып кетүүнү пландап жатат. Мындан улам чартердик учак Россия тараптан кыргызстандыктарды Бишкекке жеткирип, кайра кайтканда Россиянын жарандарын алып кетет. Буга чейин пландаштырылган каттам менен мекенине учуп кете албай калган, колдоого жана жардамга өзгөчө муктаж болгон кыргыз жарандарына Новосибирскте убактылуу жайгаштырууда жана тамак аш менен камсыздоодо диаспоралык уюмдар тарабынан көмөк көрсөтүлгөнүн Тышкы иштер министрлиги белгилеп өттү. Fact.kg.
Күндөн күнгө коронавирустан айыккандардын саны көбөйүп, илдетке чалдыккандардын саны азаюуда. Бул тууралуу 22 апрелде өкмөттүк онлайн брифингде Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Бейтаптардын чыгарылгандардын саны 38 болуп, жаңы тастыкталган бейтаптардын саны 22 болуп, ортодо айырмачылыктар байкалып калды. Демек, бул оң тенденцияга кетип жатат деп айтсак болот. Анткени ооруканадан чыгарылган адамдардын саны көбөйө баштады, деп билдирди Нурболот Үсөнбаев. Белгилей кетсек, өлкөдө жалпысынан 612 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталган. Оорудан сакайгандардын саны 254, ал эми каза болгондордун саны 7. Булак kыргызtoday.kg. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду тергөө изоляторунан түзөтүү колониясына которуп жатышат. Бул тууралуу vesti.kg сайтына анын жактоочусу Нурбек Токтохунов билдирди. Анын айтымында азыркы учурда бул тууралуу расмий маалымат жок. Мен өзүмдүн расмий эмес булактарыман маалымат алдым, деп тактады ал. Мен 1-Май районунун судьясы маселени тактоо үчүн СИЗОго расмий кат жөнөтүшүн талап кылдым. Бирок судья баш тартып жатат. Юрист Тарых музейинин жана Чолпон Атадагы ипподромдун реконструкциясы боюнча соттук иш аягына чыга элек деген. Мындан улам Исаковду колонияга которуу мыйзамсыз экенин эске алды. Мындан сырткары бийлик Исаковду криминалдын таасиринен сактоого чара көрүшү керек болчу. Анткени ал мамлекеттик сырды алып жүрүүчү болуп саналат, деп белгиледи. ЖМКнын басма сөз кызматы Исаковду колонияга которулбаганы боюнча маалыматты тактап жатышканын vesti.kg сайтына билдиришти. Ушул жумада Оксфорд университетинин изилдөөчүлөр тобу коронавируска каршы вакциналарды ыктыярчыларга текшере баштайт. Бул тууралуу BBC басылмасы Британиянын саламаттыкты сактоо министри Мэтт Хонкого шилтеме берүү менен жазды. Хонкоктун айтымында вакцинаны иштеп чыгуу маанилүү болгондуктан Улуу Британияны түзүүгө болгон күчүн жумшоого даяр жана башка өлкөлөргө караганда коронавирус менен күрөшүүгө көп каражат жумшаган. Тактап айтканда, Оксфорд университетинин окумуштууларына клиникалык сыноолорду өткөрүүгө 20 миллион фунт бөлүнгөн. Мындан тышкары дагы 22,5 миллион фунт Лондондогу Imperial колледжинин изилдөөчүлөрүнө берилген. Ал жерде вакцинаны жаныбарларга текшерип жатышат. Ал эми июнь айында адамдарга текшере башташат. Кыргызстанда коронавирус жуккан бир милиция кызматкери реанимацияда жатат. Бул тууралуу 22 апрелде саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында, баштапкы териштирүү ал кызматкер жумуш учурунда оору жуккан бейтап менен контакт болгон ыктымалдыгын көрсөттү. Жалпысынан бүгүнкү күнгө карата ички иштер органдарынын коронавирус инфекциясын жуккан кызматкерлеринин саны 12 адам. Ошентип 12 апрелге карата илет жуккандардын жалпы саны өлкөдө 612 кишиге жетти. Алардын 7 каза тапты, 254 бейтап айыгып чыкты.